ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Гавари ТВ кыйын долбоорун алкаганда дагы бир жолу Кыргызстандын 7 дубанынан чындыгында кыйын лидер айымдарды чогултту. Бардык аймактардан келген 30 чакты аял акыркы 3 күндө Бишкекте болушуп, тиешелүү окуулардан өтүштү. Ошондой эле өздөрүнүн аймактарындагы көйгөйлүү маселелер, жетишкен ийгиликтери тууралуу ортого салып, бири-бирине айтып, ошол маселелерди чечүүнүн жолдору менен бөлүштү. Салт болуп калгандай, аягында мынтип биз Гавари ТВ аркылуу ошол өздөрүнүн ошол долбоордун алкагында айтылган, ортого салынган айрым маселелерди ушул эфир аркылуу талкуулайбыз. Бүгүн дагы биз кыргыз эли эмне үчүн кыргыз тилинде сүйлөгүсү келбейт деген темада ушул жерге талкуулаганы чогулдук. Катышуучулар менен тааныштыра кетейин. Нуржан Алмерекова, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин окутуучусу. Элизада Турдубаева, Орусиядагы кыргыз диаспорасын аялдар кеңешинин алдында түзүлгөн жаштар канатынын координатору. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле жарандык активист Жана Орунбаева. Урматтуу маектештер, дагы бир жолу кош келдиңиздер. Эмне үчүн кыргыз эли кыргыз тилинде сүйлөгүсү келбейт деген тема кайдан келип көтөрүлдү да? Анткени бүгүнкү күнү биздин жаңыдан тили чыгып келаткан балдарыбыз дагы көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү орусча сүйлөп атышат. Анан албетте кимди күнөөлөшөт? Кимге жоопкерчилик көбүрөөк жүктөлөт? Анткени эне менен баланын ортосунда байланыш, карым-катыш, сүйлөө көбүрөөк болгондуктан ушул эне, кыргыз эне өзү баласына кыргызча сүйлөбөйт. Ошон үчүн баланын тили орусча чыгып атат деген бир айыптоолорду угуп жүрөбүз да. Ошону мен сиздерге эне катары өзүңүздөргө койгум келет. Эмне үчүн сиз балаңыз менен кыргыз тилинде сүйлөшпөйсүз? Сизден баштайлы Жанна айым. Саламатсыздарбы? Сөздөрүңүзгө рахмат. Биринчиден айта кетейин, мен өзүм жолдошум кыргыз болгон, мен өзүм казак улутунан болом. Бирок ушул жакта жашап канча жылдан бери анан ошо балдарыбыздын баарын кыргызча окутканга аракет кылдык. Мен 5 баланын энесимин. 5-өө тең кыргызча окушат. Ошого басым кылып атабыз, үйдө деле кыргызча сүйлөп атабыз. Ошого аракет кылып кыргызча адабиятты окуп, адабият литературасын окуп, ошондой эле коомдо, үй бүлөдө көбүрөөк ушундай өзүнүн лексиконун, кыргыз тилинин сөздөрүн көбөйтүп, кыргызча сүйлөгөнгө көбүрөөк аракет кылабыз да. Шаарда кыйыныраак болуп калат да ошолусу. Бул жактагы кыргызда балдардын чөйрөсү дагы кыргыздар болуп балким жеңилирээктир. Москвада балдардын чөйрөсү кыргыздар азыраак, алардын тили кайсы тилде чыгып атат? Сиздер дагы ошол четте жүрүп деле кыргызча сүйлөтүп, кыргыз тилин унутуп калбагыдай кылып аракет кылып атсаңыздар керек. Саламатсыздарбы? Мен Россия жергесинде 12 жылдан бери жашап келебиз, үй бүлөбүз менен. Тилекке каршы менин балдарым орусча, кыргызча болуп калды. Себеби биз балдарыбыз ошол жакта тарбия алган, ошол жактын мектебинде окушат. Көчөбүз дагы орустар болгондуктан, бирок бир гана үйгө келгенде кыргызча сүйлөйбүз. Биз кыргызча кадимгидей эле сүйлөйбүз. Ата энеси, туугандарыбыз кадимгидей эле алып кел, тууртуп болгон китептерди кыргызча окуп беребиз. Бирок тилекке каршы жаш бала окуудан дагы орусча болгондуктан, орусча басым сүйлөйт дагы, кыргызчаны унутуп баратабыз. Ошо унутпаш үчүн биз аракет болгон күчүбүздү берип, жыл сайын Кыргызстанга мекенибизге келебиз. Келгенде дагы ошол лагерге бергенге аракет кылып жатабыз. Мына мен кече келгениме бир жумада болду. Буйруса эртең 2-3 күндө лагерге жөнөтөйүн деп атам. 20 күндүк 2 кичинекей балдарым. Себеби ал жакта ошо кыргыз балдар менен ойноп, дагы да кыргыз тилин өздөштүрүп кетет дегенде лагерге барышат. Чоң балдарым болсо биз ошо Кыргызстанда окугандыктан алардын сүйлөөсү аябай жакшы, кыргызча сүйлөшөт. Кайра биз алар менен сүйүнүп
Бирок тилекке каршы ошо кичинекейлерибиз кыргызчаны унутуп баратат. Бул биздин Россияда жашаган дыктан болуш керек. Бирок бүгүнкү күнү телевизор бар, бүт Кыргызстандын телеканалдарын көрсө боло турган спутник мүмкүнчүлүк болуп калбадыбы? Телефонубуз бар колубузда. Ошолор аркылуу деле кыргызча контент менен үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Бизде миграция Россияда, Москвада, элчиликте кыргызча сүйлөө деген долбоор бар. Ал жерде Роза Адышевна 5 жылдан бери ушул кыргыз тилинен бекер сабак өтөт. Ал жерде жылына бир 10-15 бала, 20 баланы алып чыгат. Быйылкы эмеде мен 2 кичинекей баламды бердим. Ал жерде биздин Кыргызстандын боюнча 7 областты билип, гимнди үйрөнүштү, Желек, Манас ата, Чыңгыз Айтматовдордун бүт болгон биздин Нукура Кыргызстандын балыктарын ошол жактан үйрөндүк да. Ыраазычылык айтам ошол Роза Адышевнага, ошо кыргыз тилде кайсыл жерде болбосо дагы үйрөтүп келет. Бул биздин мекендештердин чоң салымына кошууда да. Биз жакшы эле, Кудайга шүгүр, кыргызчаны билебиз, сүйлөйбүз. Ошол бир гана эле баягындай Россияда жергесине болгондуктан кичине аралаштырып, кыргызчаны бирок унутуп баратабыз. Ошо унутпаганга биз аракет кылып, ар түрдүү, ар тармакта алып келатабыз. Нуржан айым, сиз кыргыз тилчи мугалимсиз. Анан бүгүнкү күнү ошол балдардын тили көбүнчө эле ошол гаджеттерден көргөн оюнчук мультфильмдер орус тилинде, англис тилинде болгон үчүн айрым балдардын тили чындыгында эле англисче чыккандар да бар. Көп сүйлөсө дагы мындай күнүмдүк керектүү ата энесине кайрылганда, ошентип санаганды биринчи англисче санап үйрөнүп дегендей. Анан ошондо дагы эненин, кыргыз эненин бир салымы же болбосо күнөөсү бар деп айтсак болобу? Бул жерде суроону тактап коесузбу? Кыргыз элинин дедиңизби же кыргыз эненин? Баласы орусча же англисче тили чыкса, сүйлөп атса, кыргыз эненин кандай күнөөсү болушу мүмкүн да? Рахмат, сизге абдан сонун суроо. Мен да 3 кыздын апасымын. Өзүм кыргыз тилчимин. Анан чындыгында бала 5 жашка чыккычакты өзүнүн эне тилин үйрөнүш керек. Бул жерде эң чоң маселе апада турат да, энеде, азыркы кыргыз энесинде. Анан Советтер учурунда, Совет Союзу учурундагы апалар, чоң апалар болуп калды, убагында кыргыз тилге көңүл бурулган эмес. Чындыгында баарыбыз билебиз, 1989 жылы 23 сентябрда гана кыргыз тилине мамлекеттик тил деген макам берип, мындайча айтканда быйыл тилибиз болгону 35 гана жашка чыгат да, сентябрь. Мындай кичинекей бала жаңы басып келаткан, эми кичине кер мурутчан жигит болуп, бир аз 35ке чыгып, эми жолго салынып келатат. Кыргыз тилинен окутуунун методикасы жаңы. Менин кесиптештерим айтат, ушул 89 жылы мыйзам чыкканда кыргыз тилди башка же болбосо окутуурда эне тил катары эмес, бул жерде сөз. Башка улуттун тили катары окутууда, мисалы орустарга окутууда методика жок болчу деп айтышат да. Методика жок. Бирок Кудайга шүгүр, азыр методикалар иштелип чыгып, мындай бир аз жолго салынып калды да. Аракеттерин кылып атышат. Бирок эмнегедир акыркы учурларда ушундай тенденция байкалып атат. Кичинекей чыккан ошол менин дагы агамдын кызы, ошол 7ге чыкканга чейин жанагындай YouTube'дан ар түрдүү англис тил, орус тилдин басымдуулугу, башка тилдердин контент, балдарга арналган контент аябай мындай кызыктуу, ар түрдүү болгондуктан ошону көрүшөт. Бирок бизден деле Актан Акылай чыккан. Актан Акылай болгондо баары кыздардын аттарын баары Акылай, мен өзүм кызымдын аты Акылай. Актан болуп калышты да. Ошондой контенттерди көбөйтүш керек да. Анан бул жерде апанын дагы ролу эң жогорку да. 5 жашка чейин эне тилин үйрөтө албасак, апа катары, кийин жалдап да окутсаңар араң тил чыгышы мүмкүн да. Баланын жана сүйлөө речинде калыптанат. Эгер орусча үйрөтүп койсоңуздар, англисче үйрөтүп койсоңуздар, кийин жанагы к, г тыбыштарын бала кийин я пришел, я ушолдун баарын жана
мындай Чара орусча болбойт. айтып калат да. Чара Ошондуктан болбойт, кыргыз эненин сиздин сурооңуз эң сонун кыргыз эненин жоопкерчилигин тил билүү, эне тилин үйрөтүү жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек да. Анан мектепке келгенде бир 2 саат 3 саат болот, мугалимдер начар окутат мындай. Үйдөн ата апа катары баягы үйдөн кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү мен өзүм дагы кичинекей балам бала бакчага барат, кыргыз тилдүү бала бакчага, бирок орусча сүйлөйт. Тили орусча чыкты. Анткени андан улуулары бир кызым аутист болгондуктан ал ошол атайын мектепте окуйт, орус тилинде. Ал ошону ыңгайлашып үйдө дагы орусча сүйлөп калганга, көбүрөөк сүйлөнгөнүнө байланыштуу балким ушул баланын дагы тили орусча чыгып калдыбы деп кээде болгулойбуз. Бирок ошол учурда адабияттар аркылуу, сиз айткандай контент аркылуу ушу баланын тилин жок дегенде эки тилдүү кыргызча дагы орусча дагы сүйлөй турган кылып бурууну дагы жолдорун караштырып көрдүк да. Ютубтан мен издедим. Кийинки убактарда көбөйө баштады. Анан жок дегенде китеп окуп беришибиз керек экен да балага кыргызча. Анан түшүнбөй калган сөздөрүн эгер өзү сурабаса деле бул деген момундай деп түшүндүрүпчү. Ошол дагы кандай бир деңгээлде баланын андан ары кыргыз тилин унутпай сүйлөп кетишине бир шарт түзөт окшойт. Мен ошол бул да менин да кыргыз эне катары өзүмдүн балама кыргыз тилин үйрөтүүгө аракетим деп бөлүшүп атканымда, негизи эле эмне үчүн биринчи класска барганда же бала бакчага барганда биз ошо көбүнчө орус тилинде сабак берген мектептер биринчи кезекте толуп калат. Мына жанагы билим берүү министрлигинин алдында атайын сайт аркылуу биринчи класска киргизип атпайбызбы балдарды? Бишкекте 9 мектеп толгон. Болгону бирөө гана кыргыз тилдүү мектеп. 8 мектеп жалаң орус тилинде сабак берген мектептер. Анын ичинде француз тилин, англис тилин тереңдетип үйрөткөн, математиканы тереңдетип үйрөткөн мектептер дагы бирок орус тилинде сабак берген мектептер толуп калган да. Анан ушул ата-эненин дагы кыргыз тилге муктаждык жок деген түшүнүгүбү деген суроо туулат. Ошондой. Бул аябай көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыздар. Биз дагы ошо биздин үй-бүлөбүз ошо менен эметтик. Анткени биз балдарыбыздын баарын кыргызча берип атканда даже арабыздагы жакын адамдарыбыз деле түшүнгөн эмес да. Кыргызча бересиңер, билим сапаты башкалардан ылдыйраак болуп калат деп. Андан кийин ошол кезде эле жанагы электрондук кезекке киргенде орус класстары сиз айткандай бат эле толуп калат. Кыргыз класстар даже мындай аралашып окуган мектептер бар да, кыргыз класстар 1-2 черекке чейин толбой ушундай көйгөйлүү маселе бар да. Анан дагы мамлекеттик деңгээлде кыргызча окутуу класстарды көбөйтүш керек менин оюм. Анан менчик болсун же мамлекеттик мектептер. Анткени азыр деле биз менчик мектепте окутуп атканы менен параллельный класстар, мисалы 2-класстагы менин кызым, параллельный орус класстары толгон, даже көп да, андан да ашык. Биздин класста 5 эле кыз окуйт. Ошол айтат да, директорубуз айтып атпайбы, ошол аябай өкүнүчтүү дейт да. Кыргыздар өздөрү окутусу келбейт. Макул башка улуттар болсо мен окуткум келбейт десе, биз ушу как-то түшүнөбүз да. Кыргыз болуп өзүбүз кыргызча окутпаган ошол аябай өкүнүчтүү да. Дагы бир экинчи өкүнүчтүү маселеси, бир улуубуз сиз айткандай тоже ушундай бир сөйлөгөнүн проблема болуп, баягы тили убагында чыкпай, биз баягы кыргызча логопед дефектолог кесиптерди издеп атканбыз да. Ошол учурда бир 10 жыл мурда, эгер адашпасам, шаар борбор бир мамлекеттин немесинде борборунда биз бир дагы, ишенесиздерби, бир дагы кыргызча кесипкер логопед дефектолог таппадык да, тилекке каршы. Анан ошо биздин балабыз аран дегенде тили кыргызча чыгып, апа, ата деген базовый сөздөр сүйлөп атканда кайрадан баягы чет тилде окуткандай болдук да. Мындай деле чоң киши деле азыр англис же кытай тилин үйрөткөндө кандай кыйналат. А ошондой бала жанадан тили чыгып кыйналып атса, кайрадан башка чет тилде, орус тилге биз ошондой муктаж болуп, ана специалисттерге бердик да. Бала аябай кыйналды. Анын немесин өнүгүүсүнө да бул аябай жаман неме болду. Кесипети бул аябай көйгөйлүү маселе. Анткени бүгүнкү күндө
бизде мындай сураштырып атабыз да, баягы мониторинг кылабыз. Бизде кыргызча методология, дефектология, логопедтин специалисти жок экен да. Мурдакы союздун стандарты менен орусча немелер менен келатат. Анткени кыргыз тилинде өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы созулма үндөр, кошумча тамгалар орус тилинде жок да. Ошол маселе бизде бүгүнкү күндө аябай мындай көйгөйлүү болуп турат. Бирок эки вуз бар бизде гуманитардык окуу жайлар. БГУ, менин билимче Арабаева. Азыр алар ошондой мындай эне аталар менен мындай, которые желание есть, булар иштеп атат, окутуп атат да. Логопед, дефектолог, анын арасында кыргызчада. Бирок отдельно мындай өзүнчө логопедия, кыргызча дефектология бүгүнкү күнгө жок да. Ошол аябай өкүнүчтүү. Сиз мугалимдердин жогорку окуу жайында мугалимдердин адистигин жогорулатуу боюнча иштеп турбайсызбы? Ушул мугалимдер өздөрү дагы айтышса керек, балким. Чындыгында эле кыргыз класска эмне үчүн кыргыз тилинде сабак берген мектепке же ушул класстарга бергиси келбейт ата-энелер? Эмнеге толбойт? Бул эжеке айткандай, класстар эмнеге толбой калып атат? Бул жерде бир аз менталитет да. Мен өзүм жөнүндө айтсам, башында мен орус класска апам берип койгон экен. 1-класстан 4-класска чейин башталгыч класста орусча окугам да. Анан эмнеге орусча берип койдуңуз десем, биз дейт Советтер Союзунда мен кыргызча мектепти бүтүп келип, мединститутка тапшырган экен. Апам менен атам аябай кыйналганбыз дейт да. Орусча да илимий тил. Бул жерде жалпак тил, мектептин тили билим берүүнүн, анан илимий тил да. Анан ошондо орусчаны мындай дай хлеб дегендерди билчүбүз деп айтат. Бирок илимий тилди билген эмесмин. Философия, жанагы башка терминология жаттап окуганбыз дейт да. Жаттап барып эле бир сөзүн унутуп калсак эле, анан кой ушул кызым, анан кой ушул уулум кыйналбасын деп эле силерди 1-класска орусча берип койгом. Анан байкасам дейт, агаң бүттү дейт, эркек баланыкы да көп билинбейт экен дейт. Сенин мүнөзүң дейт, кадимкидей 4-класстан баштап орусча мүнөз болуп баратат дейт. Бетке айтасың дейт, эшикти тарс жабасың дейт. Кыргызча деп туруп 5-класстан баштап кыргызча берип салды да. Анан мен отурганда математика сабагында отурсам, мага бир түшүндүрүп атат, эжейимчи барабар десе, барабан эмне деп коем өзүмчү. Алып туруп эле зордоп койгондо, сиз айткандай уулума башка тилди үйрөткөндөй болгондо, өзүмдүн тилимди. Андан кийин мен ушул жерден Айнагүл эжеме аябай ыраазычылык билдиргим келет. 7-8-класстан лицейге өтүп жакшы окугандыктан жанагындай тарыхтан бир башка тилде окуп аткандай болом да. Орусча жеңил, орус тилден жалаң 5 алам, тарых кыргыз тили адабияттан эле 4 чыгып калат мага. Анан кийин баягы окуп бүткөндөн кийин бир жолу неме кылышты да, олимпиадага даярдады мени. Сен кыргыз тилден олимпиадага барасың деди да. Мен кыргыз тилим кайдагы кыргыз тил дедим. Анан ошентип жүрүп, мугалимден да көп нерсе да. Анан кыргыз тилчи чыгарып, баягы областтык олимпиадалардан орун алып, бияка келип өзүм дагы тилчи болуп кеттим да, 2 тилди билгендиктенчи. Анан бул жерде дагы баягы филологдор келет, окуну жайды бүтүп келип эле кыргызчадан башка тапшыра албай калып эле кыргыз тилге кирип кетип атабыз да. Чындыгындачы ошондой көйгөй да бар. Менин группалаштарым бир орус сөздүн билбей келгендер бар. Анан эми орусча мисалы логопедияны ал окуган жок да, жазайын десе баягы кесип адистер жок болуп атпайбы? Методологиясы жок керек. Методологиясы жок болуп атат. Анан ошентип жүрүп, мисалы, менталитет. Ал эми кыргыз класста өзүм да көп жыл иштедим да, кыргыз класстын балдары менен иштесең, алар негедир ыймандуу, тарбиялуу, кыздар, балдар бир башкача да. Мындай бетке айтпайт, оюн ойлоп. Анан кийин быйыл биздин улуттук университетте дагы мурда жалаң орус группалар болчу. Быйыл кыргыз группа тенденциясы пайда боло баштады да. Могу коомчулук, ата-эне дечүбүз да, биз дагы мурда эмнегедир мугалимдер эмне үчүн бала муктаждык жок дейбиз. Бирок былтыркы жылы 2023 жылдын 17-июлунда президент биздин жарлыкка мамлекеттик тилди билбеген кызматкер ордунан кетсин дегенде бизде кадимкидей момундай көп адамдар бут тосушту. Америкадан бүтүп келгендер, Англиядан бүтүп келгендер, мыкты англисче, орусча билет, кыргызча билбегендердин баары жогорку жетекчиликке орун жок болгондо, мыкты специалисттер бара албай калат да аякачы. Ошондой тенденция болуп, азыр кошумча, мисалы өзүм дагы үйрөтүп атам, кошумча аябай тенденция көбөйдү да. Анан кесиптешим айтат, өткөндө Инстаграмдан карап атсам дейт, мурда орусча эле сүйлөй берчи дейт, азыр болсо 5300 сом деп калды дейт да, орус улутунда. Анан сүйүнүп атабыз да. Демек коомго талап келгенде сиздерди айтып атпайсызбы? Демек талап болгондо кадимкидей бир жылга алдыга жылгандай сезилди мага. Канчалаган элдердин тилдери жөн эле жок болуп кетет да.
күн сайын керек болсо бирден тил жоголуп турат деп айтылат эмеспи? Кыргыз тилинде эле жоголуп бараткан тилдердин бири деп биз ушуга ынанып деле калганбыз да бир кезде. Бирок мына мамлекеттик саясат талап койгондон кийин кадыр-барктап сүйлөп, бүгүнкү күнү жогорку кеңеште маалымат берген өкмөттүн мүчөлөрү кыргызчасы да, орусчасы дагы жакшы. Ошол сиз айткандай үйрөнүп атышат да. Кимдир бирөө орус тилинде сүйлөп жүргөндөрдүн көпчүлүгү мажбур кыргызча үйрөнгөнгө. Бул талап чындыгында ал жагы дагы бар. Анан дагы бир нерсе 90 жылдардан баштап, 2000 жылдардан баштап өзгөчө күчөдү Орусияга мигрант агымы. Ошол мезгилде дагы элдер барганда, Москвага барганда, Орусияга барганда, Казакстанга барганда деле тил билбегени, көбүрөөк кыйнаганы үчүн ошолор дагы, ошол муун дагы жапырт балдарын орус мектептерге бере башташты да. Бул дагы биздин ошол кыргыз тилинин жок болуп кетүү коркунучун күчөттү. Эми бүгүнкү күнү мисалы менин балам быйыл 6-га толот, мектепке берсемби деп отурам. Кыргыз тилинде сабак берчи мектеп деп болгону башка эч кандай вариант болбош керек деп ушуну тандап чечимди кабыл алдык. Анткени бала чындыгында эле кыргызча сүйлөйт, оюндасын бир аз түшүндүрө алат, бирок сүйлөгүсү келбейт. Анткени ал билет, сен түшүнөсүң анын айтканынчы. Кыргызча сүйлөп атсаң да орусча жооп берип коюп тура берет да. Кыргызча айтчы эми ушуну десең, кээде эми айтпай басып калат, ойноп кетет тиги бу дегенде. Ошон үчүн талап биринчи очередте, биринчи кезекте талап балдарды мектептен дагы талап кылса, чөйрөдө талап кылса, биз үйдө ата энелер талап кылсак, кыргызча сүйлөп, кошо сүйлөшүп, үйрөтсөк аларга, тилибиз жоголбойт дегенде үмүттө бололу. Дагы кандай пикирлериңиздер бар, сунуштарыңыздар? Кыргыз тили жөнүндө болгондочу ушундай талаш тартыштар бар да. Кыргыз тил жарды тил, ал илимдин тили эмес деп башташат да. Чындыгында бай тил. Анан мен айткым келет, сиз өзүңүз кыргыз тилин билбесеңиз эле ал жарды болуп калбайт. Мисалы байка, этиятта, абайла, сак бол деген сөз эле синоним сөздөр. Байка деген сөздү канча. Анан мен дагы кыздарыма байка, сак бол деп эле коет экем да. Бая күнү синоним сөзүн этиятта деп койсом түшүнбөй калышты да. Илгери менин чоң энем этият бол, этиятта. Жолдон этиятта өт деп айтчы да. Мисалы бир карасаң ушундай желекти, тууну, мисалы асаба, анан байрак дейбиз да. Байрак, асабанын кээ бирөө түшүнүгү да жок. Мына өзүбүз билбегендиктен балдарыбызга сиз айткандай бул жерде кыргыз эненин жоопкерчилиги. Ошону үйдөн мисалы Чыңгыз Айтматовду алсак деле чоң энеси жумокторду айтып кыргыз тилин билингвист кылып, орус тили мындай же болбосо англис тил тигиндей деп айтпайбыз. Тилдердин баары мыкты. Бирок биз ушул кыргыз тилин үйрөтүп алганда балабызга, кыргыздар кыргызча биринчи сүйлөсөк, жакшы бир 39 жашар Кытай окуучум бар да, айым. Анан онлайн сабактан сабак өтүп атканда мынтип айтат да, Бишкекте турат өзү. Мен кыргызча үйрөнгүм келет деп, мага күндө эртең менен онлайн сабак өтөбүз. Анан өтүп атсак мынтип коет, кыйналган жоксузбу десем, жок кыйналган жокмун, сизди түшүнөм дейт. Баары түшүнүктүү, дүкөндөрдө жазылып турат дейт. Бирок эмнегедир Бишкектен кыргызча сүйлөйүн десем, барыңар орусча сүйлөйсүңөр дейт. Мен айттым, анда Нарынга, Жалал Абад, Кошко, же болбосо Көлгө баргыла десем, Ошко барып көрдүм дейт. Алардын тили башка экен го дейт. Баягы түштүк түндүк диалектисин айтып атат да. Ошондуктан баарыбыз албетте адабий тилдин нормасында. Анан кыргыз апа катары ошонун жоопкерчиликти сезип, мен улутум жоголуп кетпеш үчүн эне тил деген сөз эненин баягы сүтү менен келе турган тил да. Бул жерде эненин жоопкерчилиги, бул жерде кыргыз тилчи мугалим эмес, жосо директор же башка же мамлекет Садыр Жапаровда эмес. Муну сиз өзүңүздүн балаңызды патриот катары үйрөтүп алалы да. А то мамлекет гана мектептер дебестен зыңкыйтып үйрөтүп койсо болот. Талап кош керек. Чындыгында. Мисалы үчүн эне тили ооба тилдин бай, биздин тил бай деп атабыз го. Ошол эле диалектилер менен, говорлор менен да бай да. Анан тилдин табияты бул кыргызчасын издеп баштабай биз башка тилдерден кирген сөздөрдү, терминдерди которбой эле колдоно бергенде ошентип эле байыйт тил. Анан тилиңер бай эмес, жарды дегендер менен мен да көп жерден айтышам да, Манастай болгон килейген, океандай болгон эпосту жараткан тил эч кандай жарды эмес депчи. Анан энелер баласына кыргызча сүйлөп,
кыргызча адабияттарды окуп берип, кошо жанагындай тасмаларды, мультфильмдерди көрсө, дагы эле кайра эле келип эле биз деле ошого өттүк да. Эненин салымы чоң баланын кыргыз тилинде сүйлөшүшү үчүн депчи. Айтпады эне биринчи мектептечи. Эмнеге анда мектепке орус класска, орус тилинде сабак берген мектепке барган балдар андан ары орус тилинде эле сүйлөп кетип атат да. Эгер үйдө энеси орусча, кыргызча сүйлөшсө деле. Кайла сизге үйрөнчүсүз. Бул жерде ошол менталитет деп айтып, жана сөзүмдү жыйынтыктай албай калдым. Бир чети кызың тың болуш үчүн же уулуң тың болуш үчүн алардын баягы орусча кененирээк да башкача. А бизде кыргыздардын менталитети кичине кой антпе, бүтпе деп мындай. Анан ошол улуттук университетте 2 группага сабак берем. Бирөө кыргыз тилдүү группа, эне тилин билип келген, 11 классты бүтүп келген балдар да. Кирсең момурайып отурушат да, өзүңдүн тилиңде сайра да. Унчукпайт, мугалим эмне дейт дегендей бир мындай тартынып отурушат да, бирок аларды ууга келсең, ушундай укук тилин ушундай беришет. Укук таануу, жарандык укук ушундай жагымдуу да, сүйүнөм. Берки группага келсең, орус группага, 2 сөздү билип алганда укук таануу эле, укук таануудан башка берки калган сөзү жок да. Ошентип калышат да. Анан кээде ойлоп коем, баягы кээ бир ата-энелер баягы жашоосунда тың болсун деп эле орус класска берип коет окшойт да. Талап боюнча дагы сиз да айтып кеттиңиз го, Кытай окуучуңуз тууралуу. 10 жылдан ашып калды. Биз бир америкалык ыктыярчы менен сүйлөшүп калдык. Ал жигит Өзбекстанда ыктыярчы болуп жүрүптүр, өзбекчени аябай суудай билет. Кыргызчаны ошентип үйрөнүп келсе, Кыргызстанда баары орусча сүйлөйт деп аябай нааразы болгон да. Андан көрө мен орусча үйрөнсөм болмок экен депчи. Ооба, бизде чындыгында чөйрө тейлөө жагынан кыргызча сүйлөсөң дагы орусча жооп берген көп эле окуялар болуп атпайбы? Официант мен келише албай, кыргызча сүйлөсө, ал жигит орусча жооп берген. Кыскасы ушундай баарыбыз эле, сиз дагы, биз дагы баарыбыз эле ушул кыргыз тилин өнүгүшүнө кичинекей келечек муундарга балдарыбыз аркылуу дагы, анан ошол учурда коомдо дагы тилди сактап жок болуп кетишине жол бербешибиз керек экен да. Сиздин оюңуз барбы? Азыраак сүйлөп калдыңыз. Биз миграцияда жашасак да кыргыз тилибиз менен сыймыктанабыз дайыма. Болгон күчүбүздү балдарыбызга тарбиябыз менен берип жатабыз. Биз балдарым чемпион, карате боюнча да чемпион, бирде алып келет дайыма. Ал жерде мен өзүбүздүн калпагыбызды кийгизип, желегибизди кийгизип, дайыма бир берет го, биринчи орунду бергенде калпак менен чыгат да, видеолор бар. Бул да бул эненин өзүнүн салымы болуш керек. Мен аны коюп койсом, ал кете берет болчу. Мен Кыргызстандын калпагын кийип, желегин кийгизип, балам ошентип стимул көрсөтө берем да, сен кыргыз. Анан ал эми медалдар орустардыкы болгон менен, бирок жеңиш Кыргызстандыкы деп видеолорун тарттырып, ошондо Кыргызстанга биз салымыбызды кошолук деп миграцияда жүрсөк дагы ошол менен жашап келе атабыз. Биз тилибиз менен сыймыктанабыз, кайсы жерде болбосок дагы. Бул тил өзүбүздүн эне тилибиз, кайсыл жерде болбосок дагы унутпашыбыз керек. Ошо кыргыз тилге өзүбүздүн салымыбыз чоң болуш керек. Ушул жерден эле ар бирибиз ушу балдарыбыздын чындап эле кыргызча сүйлөп, кайсы жерде болбосун өзүнүн Кыргызстандын жараны экенин айтып, сыймыктануу менен айтып, биздин улут Кыргызстан деген мамлекет, кыргыз деген улут бар экенин бийик тааназалай турган, балдарды тарбиялабай турган энелер экенбиз баарыбыз тең. Ошо сиздин сөзүңүзгө эгер кошулсам, мен ойлойм, өзүм жеке оюмда, мүмкүн мен туура эмес ойлоп атамбы, могу тил сактоочу суроо маселе бул улуттук коопсуздугу деп ойлойм да. Анткени биз улут катары өзүнүн кандай өзгөчөлүгү менен желегибиз бар, биздин территориябыз бар, Кыргызстан шүгүр да, Кудайга шүгүр. Ошон тоолуу, таза жерде жашайбыз да, суу десе таза. Анан өзүбүз тилибиз менен сактап калабыз да. Негедир ошол проблеманы көтөргөндө анда хейтерлер болуп, силер улутчул деп калат да. Силер улутчулсуңар, эмнеге биз башка чет тилде окубашыбыз? Жок, аны эч ким айтып аткан жок. Болгону бул улуттук коопсуздук маселеси да. Кичинекей кезинен бул фундамент, базасын эгер өз тилинде берсек балага, ар бир эне өзүн эметсе,
ал бала уже өзүнүн жерин, өзүнүн немесин баягы патриот болуп калат. Патриот ал желек көтөрүп алып немеде соц тармактарда чыгуу патриоттук эмес. Патриот өзүнүн тарыхын билген, өзүнүн керек болсо жети атасын билген, өзүнүн тилин так сүйлөп, башка тилден сөздөрдү кошпой, ошол чыныгы патриоттук деп ойлойм да. Өзү жеке оюм ошол. Мен да ошо. Тил болсо улут болот. Биз улутпуз да. Кыргыз тили, кыргыз улуту, Кыргызстан. Демек ошол кыргыз тилинен башталат да. Мыйзамдардын баары кыргызча жазылыш керек, Илим тили дагы мына быйылкы жылы университетке кыргыз группаларын киргизип атат да. Филология гана кыргызча окуйт. Калганы математик башкалардын баары көбүнчө орусча окучу да. Мединститутта да группалар ачылып атат. Буйрусачы, 1-класстын толук сиздер айтмакчы, ошол ата эненин талабына жараша да ачкыла деп сырттан, мисалы өйдө жактан буйруктар келип атат да. Бир аз өзгөрүү тенденция болгонуна абдан сүйүнөбүз да. Бирок ошого карабастан биз улутубузду сактап калыш үчүн тилибиз керек. Ошону ар бир жаран апасы, ошол эле атасы, ар бир жаран мындай түшүнүшүбүз керек да. Тил билгенден кийин калган тилдерди каалагандай окуп алсын. Баркысын көтөрүш керек. Улутубузду сактап калыш үчүн тил керек, экономиканы көтөрүш үчүн тил керек. Баардык жактан негизи тил бул биз уялбашыбыз керек өз тилинде сүйлөгөнчү. Баягы совет убагынан калып калды да. Эгер сен орусча билбесең, сен кандай бир ушундай төмөнгө деңгээлдеги адамдай болуп каласың да, сен интеллигент эмессиң. Бирок мен башка улуттан айтып атпайм, башка улуттун башка кыргыз жолдошум кыргыз да. Кыргыз болгону менен жуңгалдык кыргыз, аябай таза, так сүйлөгөндөр да. Ошондон мен канча сөздөрдү үйрөндүм. Ушундай бай, ушундай кооз тил, адабият сөздөрүн эмесе мен эмгиче күндө мен үчүн неме баягы өнүгүү баягы. Бул сөз кандай болот кыргызча деп ошондой бири-бирибизди үйрөнөбүз да. Керек болсо балдардын сабагын, үй тапшырмасын жасаганда деле ошо менен деле үйрөндүм да. Бүт возможность бар. Мен үйрөнө албайм, 70 жыл жашап кыргызча сүйлөгөм деген бул жөн эле шылтоо. Сиз айтып атпайсызбы, кытайлыктар да, иностранецтер башка четтен келген, чет өлкөдөн келген жарандар 1-2 айда эле үйрөнүп кетет. 1-2 айда үйрөнүп кетет. Бул адамдын өзүнүн талабынан да. Карыя, абышка, ак сакал, кара адам, мисалчы бир эле карыяны алсак, байбиче, кемпир мисалы, ушундай бай да, ушундай бай да, ушундай ошону айтсаңыз өзүңүз билсеңиз аябай неме да. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына келип жетти. Кыргыз тили тууралуу канча саат сүйлөсөк убакыт жетпейт. Улут болсоң, тилиң менен улутсуң деген сөз бар. Мына ошол сөз менен бүгүнкү кыргыз тилине арналган талкуубузду жыйынтыктагым келип турат. Урматтуу катышуучулар, сиздерге чоң рахмат. Биздин кыргыз тили жөнүндөгү талкуубузга бүгүн Нуржан Алмарекова, Бала Сагын атындагы Улуттук университеттин окутуучусу, Элизада Турдубаева, Орусияда кыргыздардын диаспорасынын өкүлү жана ошондой эле жарандык активист Жанна Орунбаева катышты. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.